AQSh'нын президенти Дональд Трамп USAID баракчаларын убактылуу жапкан. Андан көп өтпөй Илон Маск өзүнүн X соц тармак баракчаларында Эркин Европа, Азаттык, Америка үнү медиа тармактарын жабуу сунушун билдирген. Ал эми буга жогорку кеңештин депутаттары эмне дейт? Пикирин угуп көрөлү. Жалпы эле бул организациялар биздин Кыргызстандын ичинде пайда болгон организациялар эмес да. Бизде регистрация болгон организациялар эмес. Алардын ээлери дагы финансовать эткен булактары дагы бүт бардыгы Американын өзүндө жайгашкан. Эгерде ал жактан мындай чечимдер кабыл алынып, биякта жабылсын десе, биз ал жерде эчтеке кыла албайбыз. Бул жерде жабылат. Бул жерде алардын кандайдыр бир башка форматта, башка бир регистрация кылып эле калып калбаса, алар бул жерде толук түрдө уже иштей албайт да. Анткени финансирование токтоп калгандан кийин, булактары, каржы булактары токтогондон кийин ал толук түрдө бул жакта өзү иштей албай калат. Эми кандай десем, эми бул жерде мен президенттин сөзүнө комментарий бере албайм, бирок ал чындыкты айтып койду да. Как она есть эле мындай чындыкты, эгерде Америкада ошондой чечим кабыл алса, биз чындап эле биякта бул жактан только аны коштоп калабыз. Аны жабылса жабылат экен деп эле калабыз да. Башка эмне кылмак элек? Аларды сактап калабыз же аларды калып калсын деп айта албайбыз да. Себеби айтып атам го, дагы бир жолу финансы булагы дагы, ээлери дагы ал жактан өздөрү жабам дегенден кийин биз эчтеке кыла албайбыз да. Эми мындай да, ачык эле сөз. Америкага бул мүмкүн тура эле. Себеби алар бир топ эле каражатты кетирет. Бизге болсо бул мындай карасак болот да. Бул альтернативдүү маалыматты алганга менимче Азаттык иштегени жакшы. Себеби бизде россиялык массалык маалымат каражат бар, Спутник деген. Азаттык Американын, мисалы Кактус бул жеке менчик, ОТРК КТР дейбизби? КТР болсо ал мамлекеттики. Ар бирөөсү ошол маалыматты ар кандай берет, же таптакыр эле бербейт да. Ээси ким болсо, редактор ким болсо, ошого жараша алар маалыматты ушундай беришет экен. Ошон үчүн менимче альтернативдүү маалымат болсо бизге жакшы болот эле. Анан USAID боюнча эми мен ачык эле сизге айтайм, USAID болсо да, туура анын максаты бар. Саясий максаттары бар. Бирок менимче көбүнчө кыргыздар ошо грантты утуп аткандар, грантты алгандар, мисалы билим берүү системада, бизнес чөйрөсүндө, саламаттык сактоо чөйрөсүндө алар көбүнчө ошо грантты алып, заты өзүнүн үй бүлөсүн багып жүргөн. Алардын максаты жок Кыргызстанга жаман кылабы деп, ошо акчаны алып Кыргызстанга бир нерсени мындай терс ташын берели деп эч кимден андай уга элекмин да. Тескерисинче мен кыргыздардан бир топ эле ушундайларды билем. Алар өзүнүн үй бүлөнүн багып жүрүшкөн, ишип жакшы эле байышкан да. Эми бул жаман эмес бизге. Так что ушундай. Азаттыкты кандай жабуу боюнча дүйнө жүзүндө баары өзүнүн пикирин айтып атат. Биз дагы көрүп атабыз. Эгерде жабыла турган болсо жабылыш керек. Кала турган болсо алыш керек. Менин жеке пикирим, Азаттык кандай жабылса, жабылбаса дегенге дейсизби? Менин жеке пикиримде мага эч кандай зыяны жок. Жабылса да, жабылбаса да. You can see сүйүван эстикенси кыйын эле элбизе, кыйын эле уктуңузда сиз дагы түшүнчүдөй дегендей болуп атат да биздечи. Биз Илон Маск жөнүндө эмес, биз өзүбүздүн ички саясатыбыз жөнүндө сүйлөшпөйлүбү, ички маданиятыбыз жөнүндө сүйлөшпөйлүбү, ички идеологиябыз боюнча сүйлөшпөйлүбү, Американы айтып не кылабыз биз азыр? Американы коюп актала жөнүндө сүйлөшпөйлүбү, ат башы жөнүндө сүйлөшпөйлүбү, баткен боюнча сүйлөшпөйлүбү, түп менен жөнүндө сүйлөшпөйлүбү мисалы да. Биздин бүгүнкү күндө баягы алтоо менен бултоонун арзыган тек ашкөлөт деген кыргызда сөз бар да. Ошол сыяктуу жана мен башында айтып кеттим го бир түшүнүксүз сөздү. Ошону түшүнгөндө уга беребиз да. Ушу кыйын элелбиз негизичи. Түшүнгөндө уга алабыз да. Бирок түшүнбөйбүз. Түшүнүп түшүнбөй бир нерселерди сүйлөй беребиз. Самарканда саман өрттөнүптүр десе, Самый кожонун чач өрттөнүп кеттир деп деле айта беребиз да. Ошол сыяктуу биз ойлойбуз, ооба геосаясат деген башка, эгер биз аны башкача өңүт менен карай турган болсок ал башка. Эгер ошол деңгээлге жетип карай турган болсок ал башка. Анан Илон Маск айтып коюптур. Ал Трамп Кыргызстандагы азаттык боюнча айтыптыр.
анан жабылыш керек экен десе, биздин Белинский көчөсүндө турган Азаттыкты жабыш керек деген сөз эмес ал. Ал деген башка сөз. Анын түпкүлүгү, анын тереңи такыр башкада. Биз жөн эле оолуга өрбөшүбүз керек. Биз жөн эле акылдуусуна өрбөшүбүз керек. Мен айтып аткандай, биз андан көрө өзүбүздү ойлойлу. Өзүбүздүн ички маданиятыбызды оңдойлу, ички саясатыбызды оңдойлу, экономикабызды көтөрөйлү, анан Американы сөз кылалы, Рахмат. Негизи эле биз азаттык бизге кандай пайда алып келип атат, кандай зыян алып келип атат? Эми азаттык болобу, КТРК болобу, УТРК болобу, ЛТР болобу, кайсыл канал болбосун, биздин журналисттер өзүбүздүн өлкө жөнүндө маалыматтарды таратып атышат, туурабы? Ага менен карасын, журналистиканын өзүнүн этикасы бар. Ал чийинден чыкпайт эч ким. Агынак көгүн көктөп, журналист эки тараптуу маалыматтарды чагылдырыш керек. Бүгүнкү күндө андай чагылдырууга дарамети жетпеген журналисттерди ээн ооз болуп кетсе, же болбосо бир тараптуу болуп кете турган болсо, ага атайын мыйзамдар кабыл алынып атат бүгүнкү күндө. Анын жоопкерчилиги бар. Биз бүгүн азаттыкты жектей бербешибиз керек. Азаттык жабылышын, азаттыкты элептеп жаба калсак эле ушу биздин жашообуз оңолуп кетет дебешибиз керек. Азаттыкты дагы угуп аткан эл бар. Азаттык менен дагы маалымат алып аткан журт бар. Алардын ичинде дагы кыргыздын улан кыздары иштеп атат. Алар деле биздин мамлекетибиздин эртеңки келечегине кедергисин тийгизип салалы деп ойлобойт деп ойлойм мен. Дагы бир нерсе бар, маалымат десе эле ошол маалыматты ошо бойдон угуп албаш керек, адам болгондон кийин анализ кылыш керек. Ага ой жүгүртүш керек. Бул кандай болуп атат, эмне болуп атат деген бир адамдын өзүнүн ичинде дагы анализи болуш керек деп ойлойм мен. Ошондуктан биз баардык нерсени караганда сөзсүз эле бир тараптуу аны жамандап, каргап шилеп, өлдү талды бул жок болсун дей бербешибиз керек да. Азаттыктай болгон, азаттыктан дагы күчтүү бизде медиалар керек. Азаттык дагы күчтүү болбой баратат. Андан дагы күчтүү медиалар керек бизде. Бирок чагымчыл болбош керек. Мамлекеттин эртеңки үчүн мамлекет турган жерде жеке пикирлерди, жеке көз караштарды, жекеликтерди аралаштырбаш керек деп ойлойм мен.